Жалал-Абад шаарында байыркы оюндардын башаты болгон шахматты өспүрүм балдар кыздарга окутуп үйрөтүүдө бир топ машыктыруучулар эмгектенет. Бирок алардын арасынан Жалал-Абад шаарындагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы жалпыга билим берүүчү мектебинин шахмат секциясынын машыктыруучусу Токтоназар Акунжанов агай өзгөчө орунда турат. Каарманыбыз шахмат оюну боюнча түрдүү багыттагы турнирлерди такай уюштуруп келет. Бул ирет адаттан сырткары Жалал-Абад шаарындагы ар кайсы мектептерде окуган бир тууган жаш шахматчылар арасында бир туугандар аталышындагы мелдеш өткөздү. Мындай мелдешти акыйкатта угуп алгандар да таң калып, кандай неме, кандай эмне деген сөздөрдү да айтышты. Бирок бир туугандардын мелдешин өткөрүү чоң мотивация болот. Себеби дегенде окуучулар, азыр ата-энелер да кошо келиптер. Алардын арасынан эң көпкө чейин шаардын биринчилигине катышып аткан окуучулар бар, областка катышкандар бар. Эми бул ошо үй бүлөдө шахматка болгон кызыгуу дагы көтөрүлсө экен деген ой менен ушундай нерсени уюштуруп атам. Чатыраш Тактайчадагы бир туугандар арасындагы оюндардын калыстык жагын шахмат оюну боюнча кыз келиндер арасында көптөгөн мелдештердин жеңүүчүсү Айсанам Акматова аркалады. Мурунку жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы шахмат оюндары мелдеш жанданды деп айтсам болот. Көбүрөөк мелдештер өтүп жатат. Ошондой эле бүгүн дагы бир туугандар катышкан мелдеш өтүп жатат. Аябай кубанычтуусу ушул бир туугандар келип өздөрү ошол биринчилик үчүн күрөшүп жаткандыгы аябай жакшы болуп атат. Бир тууган шахматчылардын шаардык мелдешине жалпы 28 акыл оюндарынын жаш чеберлери катышты. Алардын бири номер 10 Тойгонбай Кошматов атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин 4-классынын окуучусу Эрзат Махамаджунусов. Ал бул мелдешке бир тууган иниси Элдар менен бирге катышып жаткандыгын айтат. Бир тууган деген таймашта келип, эним менен Элдар менен келип, азыр мына мат коюп отурам. Ушундай бир туугандык таймаштар көп болсо жакшы болот эле. Оюндардын жүрүшү бүйүр кызыткан маанайда өтүп, сырттан байкоо жүргүзгөн ата-энелер да арбын болду. Шахматты уюштурган агайга чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Бул шахматка менин 3 балам катышып жатат. Рахмат агай чоң ушуну уюштурганыңыздар үчүн. Бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Шахмат оюну боюнча бир туугандар аталышындагы турнирдин жыйынтыгында биринчи орунду Жалал-Абад шаарындагы балдар чыгармачылык борборунда машыккан Абдувалиевтер камсыз кылышты. Ал эми 2-3 орундарды Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 жана номер 4 жалпыга билим берүүчү мектептерде окуган бир туугандар Адилбековтер жана Абдиевтер жеңип алышты. Белгилей кетели, шахмат оюнунун чыныгы чебери Акунжанов Токтоназар агайдын демилгеси менен жакында эле кыз келиндер жана эже сиңдилер арасындагы шахмат боюнча мелдештер болуп өткөн. Жалал-Абад областында акыркы кездери шахмат оюнуна өзгөчө жакшы көңүл бөлүндү. Анын ичинде Жалал-Абад шаарында дагы байма-бай шахматтык мелдештер өтүп турат. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал-Абад шаары.